Саламатсыңарбы, Билесиңби каналынын көрүүчүлөрү. Пароль жазылган жердердин баарын текшериш керек. Эгерде телефондо паролуңуз калган болсо, ошону кайра алмаштырып, жана двухфакторная аутентификация деген бар. Бул паролду жазгандан кийин ар бир кирген сайын сиздердин телефонуңарга смс аркылуу уведомление келет. Сиз мындай аккаунттан кирдиңиз деген. Жана паролду түзгөндө жөн эле көчөңүздү же фамилияңызды койбоңуздар. Ар бир паролдо цифралар жана буквалар болуш керек. Ар бир убакта бир эле телефондон кириш керек. Мисалы, бүгүн подружкаңардын телефонуңардан кирип, кайра чыгып, тиги телефондон кирсеңер, Instagram силерден шек тутат. Эгерде Facebook болсо, настройкаларда атайын конфиденциальность бар. Силер оюн жүктөгөндө мындай чоң тексттер бар, силер аларды окушуңар мүмкүн эмес. Мындай галочканы коюп, играть этип кете бересиңер. Негизи бул туура эмес, баарын окуш керек, анткени оюнду жүктөп атканда ошол оюн сирлерден сурайт. Телефондо болгон бүткүл паролдорго, аккаунтторго полный доступ алсам болобу деп. Ошон үчүн ар кандай оюндарды жүктөй бербегиле, жана Facebook'та конфиденциальность деген кнопочка бар, ошолорго өтсөңөр бүткүл оюндар, силер жүктөгөн оюндар ошол жерден чыгат, жана ошол жерден оюндардын доступтарын жаап койсоңор болот.